Кутман кечиңиздер менен ардактуу телебөрүүчүлөр, бир нече убакыттын өтүшү менен мына Челбет Шоу кайра жаңы сезонду баштап жатабыз. Биздин телебөрүүбүздө бир нече өзгөчөлүктөр бар. Өткөн сезонго караганда бирок эң негизги өзгөчөлүктөрдү бир сактап калдык. Албетте ал жакшы маанай, жагымдуу музыка жана биздин жылдыздуу конокторубуз. Бүгүн бизде конокто ким экенин бир нече мүнөттөрдөн кийин албетте билесиздер. Азыр болсо биздин студиябыздын салттуу коноктору Бек Бенд тобуна тереңирээчылык. Өзүңүздөр байкагандай, мына студиябыздын алгачкы коногу Кыргыз Республикасынын эң эле мыкты маданият кызматкери десек болот. Жакында эле ушул наамга татыдыңыз, байке, куттуктайбыз. Аны менен биргеликте радио, телевидение жана Кыргыз албетте жакшылыктарда мынакей тойлордо эң мыкты жар салчу албетте мынакей биздин Алтын Камчиев байкебиз. Кол чабуулар болсун. Кош келипсиз. Мынакей алгач бүгүнкү передачаны тартаардан мурда сизге чалдык эле кимди атаандаш катары көрөбүз дегенде эмнегедир ушул инсанды айттыңыз. Билбейм, бир экөөңөрдүн ортоңордо мындай конкуренцияңыздар барбы же мындай? Жолуккан сайын кунфубуз бар да экөөбүздүн. Кунфу? Ия. Чын айтайын, бирок если кунфу болсо, байке, мен бул инсанга көбүрөөк жан тартам го дедим да, себеби корком да. Айым болгондуктан бир аз жеңилдик көрсөтөсүң да. Анан кийин кол менен күрөшсөк утулуп калат, себеби айым. Анан шахмат ойносок да утулуп калат, баласы аласып кетет. Анан кийин бул жерге келип туруп бир таймашып туруп чечели, ким номер 1, ким номер 2 экен дедим. Чечебиз бүгүн, Бүгүн чечебиз. Албетте, анда келиңиздер. Экинчи коногубузду чакыралы, буйрусам мынакей биздин кызуу талкуудан кийин бул инсан ким экени силерге да кызык болуш керек. Албетте, анасы билебиз. Өзүңүздөр байкагандай, мынакей бүгүнкү ат салышы биздин коногубуздун бири мынакей таланттуу ырчы айымыбыз түрк тилдеринин мынакей сынагында, түрк вижн сынагында биринчи орунду Кыргызстанга мынакей татыктуу түрдө алып берген Жидеш Идрисова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жаңы эле уктуңузбу эмне деди? Ооба, уктум. Ортобузда кунфубуз бар дейт. Албетте, Алтын байкенин айтып кеткенинин баары бүт тамаша. Негизи биз башкача түшүнүп алыптырбыз, башында. Биз ойлогонбуз бир командада болот экенбиз деп. Көрсө, азыр съемканын астында билдик. Көрсө, биз азыр атаандаш болуп чыгат экенбиз. Биз буну атайын жашырганбыз, себеп дегенде мынакей жаңы сезонду сурабыз эле мындай интригалардан баштап. Көз алданып калыптырбыз да Жидеш. Достук беттештен баштайлы деп чечтик, билебиз, ортоңуздарда аябай жылуу мамиле бар экенин. Андыктан экөөңөрдү мындай прям кандай айтсам, битва на смерть эмес эле, чоң гана достук беттеш, бирок аны менен биргеликте биздин телекөрүүчүлөрдүн маанайын бир аз көтөрүп, жакшы маанай тартылганга аракет кылабыз, Мүмкүн болсо, анда баштай берели келиңиздер. Баштайлы. Сиз мынакей кечине жатарда балдарыңызга, айрыкча кызыңызга мына жомок айтып, уктап көрдүңүз беле? Албетте, күндө айтып берем да. Күндө айтып берем. Анда кийинки сынагыбыз сизге бир аз мындай кыйынчылык эле тудурбайт болуш керек. Азыр силерге мынакей экөөңөргө тең бирдей тапшырма. Алгач сизден баштайлы, мырза катары. Биздин экраныбызда мынакей анча-мынча сүрөттөр чыгып турат. Ошол сүрөттөр менен сиз уйкаштырып бүтүн бир окуяны айтып беришиңиз керек, бир жомок, мындайча айтканда токушуңуз керек. Макул. Ошол жомогуңуз бир чети күлкүмүштүү да болуш керек, бир чети бир маанини да камтыш керек. Мүмкүн болсо даярсызбы? Кайсыл темада алат болдук экен, аны албетте азыр башталар менен билебиз. Кеттик. Илгери бир компьютер болгон экен. Ал компьютердин ичи ооруп калыптыр да, анан доктор чакырган экен. Доктор келип, ал компьютерди тыңшап көрсө, ал компьютер балалуу болгон аткан экен, 2 кат экен. Боюнда бар экен. Боюнда бар экен, боюнда бар экен. Анан кийин доктор уул болобу, кыз болобу көрүп бере аласызбы десе, билбейм десе, анын жанында турган компьютердин ата-энеси каткырып күлүп бериптир. Кантип биле албайсың? Сен жогорку билим алып туруп, ушунчалык доктор болуп келип туруп билбесең, анда сен башыңа мындай гирлянда кийиш керек, чачыңды жашылга боеп, 2 шак өстүрүп, сен эчки болосуң деп айтыптыр да. Аны көрүп турган мышык былжыравачы дептир. Уул болсо, бул болобу же кыз болобу, экөөнү тең разы болуш керек, себеби бул өтө чоң кубанычтуу нерсе дегенде, ушул жакшылыкка шашылып келаткан тай эжеси жол кырсыгына байланыштуу машинадан тарылып, бирок баарысы жакшы болгон экен, аман калыптыр. Анан ал аман калганга сүйүнүп бардыгы дарбыз союптур ошол жерде.
дарбыз Качыгат. союп, майрамдап, анан кийин биздин компьютерибиз Кудай буйрса эмки жылы көз жарат экен деп сүйүнүш болду. Шашпай эле айтып берсем болмок экен, бир аз кызык турат. Жок, жакшы болду. Жок, аябай жакшы болду. Мага жакты. Бул жомокту мен бир жерден уккан сатам. Тактап айтканда бул жомокту мындай Билл Гейтске убагында чоң апасы айтып берип жүрсө керек. Мүмкүн. Аябай жакшы. Окуяңыз мындай көп окуяларды камтыды, жомобуз. Эми сизге кезек беребиз. Мен эми болсо өзүмдүн кийимди айтайын. Илгери бир мамалак жашаптыр. Ал мамалак кандай деп айтканды билет экен да. Анан сууга түшкөндө аябай жакшы көрчү экен. Бир күнү эле мамалак кетип баратса, сууда сүзүп, Американын президентин көрүп калат экен. Ал да көрсө сууга сүзөптүр да. Анан сууга түшкөндө жана париги түшүп калганын билинип калат экен да. Анан кийин сурайт экен, эмне кылып жүрөсүң десе, мен тиги 3 досторумдукуна конокко бараткан болчумун. Телефон. Анан жолдон болсо пилди көрдүм. Пил болсо мен аялым менен жакшынакай аябай саламдашты экен. Ал саламдашкандан кийин аялым бети таптакыр эле сонун болуп өзгөрүп калды, аватарга окшоп калды дейт экен. Анан айы болсо айы деп аябай таң калат экен да. Таң калгандан бетинин гримасасы аябай шоколадка боенгон сыяктуу болуп калат экен. Анан Американ президенти сурайт экен, а сен эмне тиги маймылга окшоп калгансың деп. Сен ай эмес белең десе, жок, мен маймылмын деп айтып бер. Сиздики бир аз кызыктыраак болду, ошол себептен мынакей Американ президенти мындай эмес, андан да хуже жомокторго түшүп атат. Меники ошо түшүнбөй деле калып ошо теле көрүшүп. Жок, негизи жомоктун негизги максаты мындай уктатыш керек го, силерге жакшы да мындай ойготуп. Жакшы болду, эки жакка тең мынакей, бул бир аз мынакей айтканда орусча айтмакчы, разминка деп койсок болот. Эми бири-бириңиздерге мынакей дал келе турган бир сынактарга өтмөкчүбүз. Алардын алгачкысы азыр. Сиз билишимче машина айдайсыз. Айдайм. Сиз дагы. Жокпу? Машинеге таптакыр кызыкпайсызбы? Кызыкпай калгам. Кызыкпай калгансыз, Бирок кызыгасызбы, кызыкпайсызбы, бир гана бул жерде мындайкей машинени бир гана билиш эмес, ал нерсеге мындайкей түшүнүш да керек. Себеп дегенде биз мындайкей билгендей лакабаттар көп го. Мисалы машинелерибиздин. Керк машинелердин мындай орусча айтканда кличкалары бар. Ошолор менен биз сүрөттөрдү көрсөтөбүз. Кайсыл машине жөнүндө кеп кетип атат, ошону туура тапкандарга албетте бирден упай азыр ыйгарып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Бул конкурс экөөңөргө бирдей, кимиңиздер Ким биринчи айткандык, таап калган болсоңуздар, анда дароо айтып берсеңиздер болот. Эми бул жерге бир аз сизге оңоюраак болот окшойт. Андыктан кийинки конкурстарды жалаң мынакей идешеге эжебизге ыңгайлуу кылып беребиз, албетте. Бул конкурста келиңиздер. Баштайлы. Биринчи сүрөт. Бул кайсыл унаа болду экен? Старушка. Старушка деп. Ауди. Жакшы, өзүңүз билбей бирок айтып алыңыз, старушка деп. Ауди старушка деп. Мазданын да старушкасы бар да. Ого. Мазданын да старушкасы бар да. Бирок көбүрөөк мындай элге тараган ошо Ауди үлгүсүндө. Буну биз дагы селедка деп койчу элек. Селедка деп койчу? Келиңиздер, кийинкини көрөлү. Мейли. Так, бир упай жидешче сизде деп коелу. Кийинки унаабыз. Мерседес. Жок, бул Ой, бегемот. Санкьонг деген бир корейский машина бар, джип, ошону носорог деп койчу эле. Кандай? Санкьонг деген. Санкьонг? Ооба, ошону носорог деп койчу эле. Анын эме бир аз турамыз багытта мотору Мерседестики болчу, кузову корейский болчу да. Коробка эмелери. Бир аз турамыз дейт, бирок багытыңыз жакшы, ошол эле өлкөлөрдүн унааларынан жакшылап. Мүмкүн Mitsubishi Pajero'dur. Mitsubishi Pajero туура таптыңыз. Мен билбейт экенмин таптакыр. Жок, Санкьонгту да карап көргүлө, ал көбүрөөк окшош. Пока бир-бир деп коелу, келиңиздер кийинки. Булка. Кайсыл? Бул Деу Дамас. Деу Дамас? Дагы кандай варианттар болушу мүмкүн? Ошону булка деп койчу эле. Балки мынакей союз учурунан карап көрөбүз. Бул автобус болушу мүмкүн, ВАЗ. ВАЗ деген автобустар болчу. УАЗ деген. Текшерип көрөлү. Албетте УАЗ экен. Эсеп 2-1 эле, келиңиздер бир аз эми жеңилирээктер өтөбүз. Жеңилирээктер өтөлү. Акула. Акула. Жакшы, кайсыл варианттар бар болду экен?
Бул только бир гана машиналарга тиешелүү, албетте. поездге тиешелүү. Жок, машинелерге эле. Мурда оңойраак болчу, бир 4 эле машина болчу, анда модельдери азыраак эле бат эле таап койчу элек. Азыр тилекке каршы көбөйүп кетти. Алар Бул бир самолетке окшогон бир машина окшош болсо керек. Билбейт экенмин. Мен таппадым. Мен да билбейт экенмин. таппасаңыздар кетип кийинке жылабыз. Бул BMW деген эски жаңы. Алтын бөкө. Шуна акула дечи. Акула дейт эле ошо экен. Кеттик. Кийинки Так, Мустанг Форд. Mustang Ford. Сизде вариант По-моему, алтын бөкө туура эле айтты ошо. Феррари деп көрбөйсүңбү? таппай калды. Тилекке каршы себеп дегенде бир аз подсказка бере турган болсом, дароо эле таап алышым мүмкүнсүңөр. Балким могу Кыргызстан жайлоосунда чуркап жүрөбү дейм да. Тулпарбы? Тулпар. 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 Мурда жылы же өткөн жылы бир бала чыкты. Тулпар деп чыгарды. Тулпар эмне деген? Волгабы? Жок, Жок. Волга эмес. Феррари. Волганын значогу бар беле, ат. Ферраринин значогунда ат бар, анан Кыргызстанга таандык, Форд Мустанг деген машина. Кыргызстанга таандык деп машина деп тура таптыңыз. Тулпар деп да тура таптыңыз. Нарагы мындай уландын үстүнө таап койсоңуздар, бир упай албетте ыйгарып кетесиңер. Бизде мынакей 2 жыл мурун ушул аябай хит болду эле, дүйнө жүзүгө Тулпар дөңгөлөк деп. Тулпар карагер. Ай, биздин Бир аз таппаңыздар. мен ушул машинанын эмесине туруп биринчи клип тартылганды болчу да. Сен тартылган. Ой. Кет кийинкиси. Бул жана акыркысы экен, келиңиздер. Москвичпи? Москвич деп кез. Адилеттүүлүгү үчүн айтып калды. Жидешчебиз биринчи айтты, Москвич деп. Ошондуктан эки менен мынакей. 2-2 болуп калды. Ынтымактуу түрдө мынакей бул конкурста аяктайбыз. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now at least that they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, never such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн болсо мынакей ушул учурду чыдамсыздык менен күтүк десек болот. Себеп дегенде буга чейинки эки сынак мындай эле болду, жөн эле суута турган. Эми телевизор алдында көргөндөр мынакей давлениеңиздер бар болсо же бирдемеден корккон болсоңуздар алысыраак туруп турсаңыздар болот. Себеп дегенде азыр орусча айтмакчы жест болот. Алгач бул сынакка келиңиз, Алтын байке, сизди чакыралы. Бул сынагыбыздын Бияка дейинби? Бул жака жайгашыңыз. Бул сынагыбыздын тапшырмасы өтө жөпжөнөкөй. Азыр бул жерде эмне бар экенин мага деле белгисиз, сизге да белгисиз. Болгону карай карабайсыз. Бул жерде мынакей биздин эки атайын кол Кол сала турган жер бар экен, бар, ошол жерге салып, акырын ичинде коробканын ичинде эмне бар экенин табышыңыз керек. Бир гана сураныч. Жаныбарбы же? Эми аны ким билет? Аны мен да Колдон билбейм. иштеп алсачы азыр. Ошон үчүн абайлаңыз. Анан эмнеге аллергия бар, заранее айтып коебуз.
балким да. Аллергия деле жок, бирок бүгүн кечинде бир жакшы жерге барыш керек эле, анан ал жерде колум эки кол менен барсам жакшы болот эле. Эки кол менен? Бир колдоп эмес, эки колдо. Анда абайлайлы, тилейли. Алтынбай акенин ден соолугун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде Мен карабай турам, мага көрмөйт, карабайсыз, абайлайсыз. Абайлайсыз, ошол жерден абайлап кыймылдаңыз. Абайлап кыймылдаңыз. Абайлап. Эң кичине калды, бирок ушул жерден рахмат. Якабы? экинчи колуңузду салып көрүңүз эми. Жаныбар экен. Тирүү экен, э? Тирүү экен. Так. Мышык окшойт. Мышык? Мышык. Жок, коён экен. Коён? Коён. Жакшы. Ойлосоң коён экен. Коён экен. Коён тура таптыңыз. Мага түсү да ушундай көрүнбөдү. Мен ойлонуп атпаймынбы? Түсү бир где-то кофе, сүт аралашкан кофе болсо керек, же ак деп аттым элем. Баттап кой. Так, бул коён экен, тура таптыңыз, албетте. Бирок коркунучтуу экен мындай. Колдоруңуз аман эсен. Бүтүн. Бүгүн жакшылыкта буюрса жакшылык кызмат кылат. Отура берейинби? Албетте отура, сиз тура таптыңыз, эми келиңиз. Мен келем. Байкуш жанар. Билбейм, негедир ушул бүгүнкү берүүбүздү пландап жатканда Алтын Байкеге бир аз оңойраак берели деп чечтик да. Эми биринчи жолу келип атат. Сиз өткөндө бир келип кеттиңиз эле биздин берүүбүзгө. Андыктан эми мындай экинчи жолу келип атат, кийин үчүнчү жолу чакырсак деле келсе керек деген ойдо. Бизге кыйыныраак бердик эт. Дарынмай жок. Келиңиз. Барабандан бирок. Абайлап салыңыз, абайлап колуңуз. Сураныч сизден бир. Эчтеке жок. Ой. Ёжик деген. Дагы бир варианттар болсо. Кактус бу. Жок, кактус да мынчалык болбойт. Бул деген жаныбар. Жаныбар эмес. Бактыңызга жараша жаныбар эмес экен. Эмне тикенектери менен? Тикенектери менен. Таракпы? Тарактар мындай боло турган болсо айымдардын чачтары деле калбайт бишкек болчу да. Бу жыты алма экен, алмага зубочисткаларды тыгып койгон болуш керек э? Алмага зубочисткаларды эң туура жооп. Көрүңүз. Жыты келди да сразу эле мурдума дароо. Жыты келип кетти. Бул биздин окутуучуларыбызды алып кете берсек болот. Бул сынактын жыйынтыгында да мынакей башында айткандай эле достук беттештедик эле 3 конкурста теңдей келе жатат. Эми акыркы 2 сынакта балким бирөө бир аз алдыраак чыгышы мүмкүн. Келиңиздер, ошон үчүн кийинки сынакка өтөрмөкчүбүз. Биздин достук беттешибиз аябай тең келе атат. Буюрса, эми экөөңөргө тең ыңгайлуу сынак. Сиз сахнада ырдап эле ким болбосун аябай сонун билет экенсиз. Биз клиптерден көрүп эле жүрөбүз. Сиз тойлордо анча-мынча конокторго аралашып, антракта тутат экенсиз, аны дагы мен байкагам. Ошон үчүн азыр би конкурс болот. Бирок бир шарты бар. Бул жерде азыр биздин кичинекей мындай карындаштар чыгат, бир белгилүү бир топтон. Ошолор бир бийди көрсөтөт. Көргөнгө убактыңар жок, репетицияга да убакыт жок. Алар кандай кыймылдар кылса, ошолорго максималдуу түрдө окшош кылып тура бергенге аракет кыласыздар. Андыктан келиңиздер, бүгүн биздин студиябыздын коногун чакырып алалы. Кыргызстанда чир спортунун ассоциациясынын командасы Адем. Келиңиздер, кыздар. Биз Алтынбай көкөбүздүн тажрыйбасы бар ушундай жакта. О, бир аз бар. Биз карали танып болобуз да. Мурдагы күнү эле бир репетиция кылганбыз дешпекчи. Мынакей биздин студиябыздын коноктору назарыбызга келди. Эми биринчи сынакка кимди чакырсак? Мен чыгарам. Сиз келиңиз анда. Шарттар өтө жөнөкөй. Булар эмне кыймыл аракет кылса, ошону максималдуу түрдө окшош кылганга аракет кыласыз. Келиңиз, сахнага чыгып алыңыз. Бияка турайынбы? Кадрда көрүнө тургандай болуп. Даярсызбы? Албетте. Келиңиз эми, атамаш болсо да бир аз кол чагып болдумбу? Давайте, Алтынбай көйгө. Iya. Даярсыз? Кеттик.
мен мурда Майкл Джексондун подтанцовкасында бийлеп жүргөн болчумун, тажрыйба бар. Да? Ооба. Качып болуп кетип мен жумушсуз калдым да. Десеңиз, жакшы манайдын баарын эстетиңиз, эмне кылалы. Келиңиз, жидешчи, көрдүңүз, планканы берди Алтын байке. Ушул эле чыгармагабы? Бираз башкачараак чыгарма болот, албетте, а то сиз жаттап калдыбы деген ойлор кетип атат. Эми келиңиздер, жидеш Идрисованын бийине баарыбыз назар салмакчыбыз. To the A, to the N, to the G, to the hey. Anybody come pick up to you? You need a back out upon your mind, your mind. Okay. Bang, bang, into the room. Know you want it. Bang, bang, all over you. Bang, bang, let you have it. Let me take you there. Wait a minute. Yeah, Буларды ар кандай рисунок экен, ошончо мен бул кызды карап кайталанга аракет кылдым. Эң жакшы, эң жакшы. Келиңиздер, жайгаша Эмне бериңиздер. жидешке кыскараак кылып, мага узунураак кылып койдуңар. Эми бүгүн да тоюңуз бар экен, бираз сиздер мына жылы үстүндө атрака даяр болуп. Силерге чоң рахмат, кыздар, келиңиздер. Мындай экөөңөрдүн бирөөңөрдү бираз болсо да алдыраак чыгып, мына жеңилчи аныктайбыз котсом, болуп эле тең келет асыңар. Аягында мынакей мырза болуп, азыр билбейм, эми утулуп бересизби же утуп алабы же балким тырышып көрөсүзбү, бирок азыр ыр конкурс. Анда болду, утулдук. Андарды ойлой койбойлу, жидеш да албетте. Бирок сизге бираз ыңгайлуулугу бар. Азыр мынакей өзүңүздөр деле мынакей репертуарыңызда ырлардан алгач келиңиз, сизден мынакей бир баштайлы. Бул жерде сиз ырдаган 3 ырыңыз бар. Ошонун бирөөсүн тандап көрүңүз. Мынтип карап элеби? Ортоңкусун. Ортоңкусун. Кайсыл ырыңыз экен? Ким билет экен? Ким билет? Ким билет ырын азыр бап башка эле мынакей ырдын обонуна салып ырдап бересиз. Азыр мен сөздөр менен адашып башташым мүмкүн. Эми адашпаганга аракет кылыңыз. Болушунча мынакей жай музыканы тандаганга аракет кылдык. Кайдасың аттуу ырга сиздин ким билет деген ырыңызды аткарып бермекчисиз. Кайдасын элесизби? Азыр мен кайдасын огону эстегенчи. Бир жүргөн аракында кайда безим же бар көр кайда. Кеттик. Каяктан бийик адамды жарыкка неге жаралды? Жалында беми жашагын, жакшылык элге жазады. Болду деп сурап коебуз. Бул жарыя жетиштүү болду. Эң сонун деңгээлде келиңиз эми жайгашыбыз. Кызыктын баары алдыда сөйөт дегенде Алтын байкебизге кайсыл ыр туш келди дебейсизби? Тойлордо эң популярдуу ырлардын бири. Супер хит. Супер хиттер көп да, негизи акыркы кезде келби же кайсыл? Ушул 10 жылдын Азыр Деспасито, анан Кыргыздардыкынан издеп көрөбүз. кимдер? Кыргыздардын репертуары. Кыргыздардын Кызыл өрүк. Биринчи поп. Кызыл өрүк. Кызыл өрүк, шаңдуу музыкага албетте келиңиз. Бул жака чыгыңыз. Обонун кайсы болуп калды? Ушул элеби? Кайдасың? Шустрерди мындай жай музыка ырдан кандай болуп керек. Aşık bolup qarap qoydu. Gönül jasap qoydu. Adın
эмес экен. Оңой эмес экен. Ырчы болуш оңой эмес экен. Ырчы болуш оңой эмес экен. Бирок Алтын байке, мен сизге мынакей чын жүрөктөн айта алам. Анча мынча тойго чалгандар болуп аткан да, сен тамадасыңбы, өзүң ырдап кое бересиң дегенчи. Ооба дей бергиз. Ооба дей берсе болот. Ооба дей бергиз. Эң сонун окшойт. Прям мындай Бишкек шаарынын чет жагында бир сонун бир кымбат ресторандарда лаунж музыка окуп аткандай болдум да мындай. Рахмат. Жакшы. Толкундангандан өзүмдүн эмне ырдап атканымды, кандай ырдап атканымдан билбей калыптырмын азыр. Чын эми Мен Сиз өзүмдүн ырымдын эми- сөзүн айтып калдым иши. адашпасам Евровидение сынагында калыстык кылып келдиңиз, э? Ооба. Жетеби экен Алтынбек байкебизге? Ал жактагылар? Алтын байке, эгерде Евровидениеге барса, баарын жеңип кетмек. Да, эч кандай көнөктүн кийиш кереги жок, э? Жок. Болгон ушул эле, э? Жок. Мындай сынактан өткөндөн кийин Алтын байке автоматически эле биринчи орун алып келмек. Бирден 10го чейин канча деген баа бермексиз? 11. Анда 11ге караганда мынакей Алтын байке утты окшойт деп коеюн. Тамаша. Бүгүн бизде ынтымактуу мынакей инсандардын бүгүн достук беттешин көрдүк десек болот. Сиздердин келгениңиздерге терең ыраазычылык. Манайыбызды эң жогорку деңгээлге көтөрүп бердиңиздер. Буюрса дагы сиздерди ушул студияда көрүшкөнчө амандашмакчыбыз. Коштошоордун алдында бардык телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир кеңешибизди берип өтөбүз. Заманбап кийимди алгыңыздар келсе, анда албетте LTB бутигине кайрылыңыздар. Ал жакта сиздин табитиңизге жага турган бардык саркеч кийимдердин баары бар. LTB бутиги Киевская 148 дареги менен. Андан сырткары мынакей бүгүн бизде жакшы сынагыбызда мынакей коёнду таптыңыздар эле. Ошондой коёндорду көргүңүздөр келсе, андан сырткары да жакшы жаныбарлар көргүңүздөр келсе, анда албетте Смеш Шарики зоопаркына барсаңыздар болот, балдарыңыздар менен. Ал жерде бир гана көрүү эмес, кармап, ойноп көрсө дагы болот. Смеш Шарики зоопаркына терең ыраазычылык. Ушуну менен биз берүүбүздү аяктамакчыбыз. Кызматыңыздарда мен Элдос Аскарбеков болдум. When you get up the rain to say, will you remember all the danger we come from? Born a last and before we send longing for the days of no surrenders years ago. Do you know? So small game if you got him dancing going down. All I ever wanted was you. I'll never get to hear this country around. Let's rise up, do all the things I love on you. Whoa, tell me sorry, love's on you. Oh, tell me you can call me love. Oh, baby, is our love's on you. Is our love's on you. Wishing I could see the nations understand the truth, the expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you more than hate me all the time. You should be mine. It's a small game if you got it, something going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of feelings, it's come turning around. Let's rise up, to all the things I love on you. All the things I love on you. Oh, just make you keep coming low. Oh, everything I love on you is all
so glass, oh